Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Merimdүү, ырайымдуу Аллах Таалага макталар болсун. Сүйүктүү пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи саламдарын салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, сиз менен биздин бул дүйнөгө келишибизге себепчи болгон, ушундай бир ушул даражага жеткенге себепчи болгон биздин ата-энелерибиз бар. Бул ата-эне бизге берилген чоң неамат. Бул ата-эне сиз менен бизди ушундай бир кечеги күндүз дуа кылып, жакшылыгыбызга ушундай бир дуасын токтотпогон инсандар. Кээ бир иштер бар, алар убактынча болушу мүмкүн, бирок бул ата-эненин дуасы, ата-эненин жакшы көргөн ушундай насааттары бул түбөлүктүү. Качан ата-энеңиз тирүү экен, ата-энеңиздин ушундай бир дуалары сизге токтогусу келип турат. Ошол үчүн урматтуу жамаат, ата-эне бар болгон болсо, ата-эненин кадырына жетүү, ата-эненин берген тарбиясын эстен чыгарбай, ошону өмүр бою ар дайым эстеп жүрүү ар бир атуулук милдетибиз болот. Бул ата-эне ушундай бир бизди кыйынчылыкта өзү жебестен тарбиялап, өстүрүп, жогорку даражага жеткирген ата-эне болгондуктан, ата-эне бизге эң керектүү, ата-эненин дуасы менен ошондой чоң ийгиликтерге жетсе болот. Канчалаган бир туугандарыбыз бар, ушул жакшы иштерди аткарайын дейт, күндө бир ирет чалып ден соолугун сурайын дейт, бирок ошол чала турган адрес өчүк болгон болот. Себеби бул аламдан өтүп кеткен болот. Ошол үчүн ата-энелерибизди көздүн карегиндей кылып, бир урматтап, сыйлап, көзүнүн тирүүсүндө ошонун бир улуу сапаларга алып барып, же чоң саякаттарга алып барып, кызматын кылып, же болбосо чоң бир жакшы жерлерге алып барып, тамак алып берип, бир кадыр баркын бир көтөрүп, ушундай бир колдон келишинче кызматын кылып, дуасын алып калганга Аллахым насип кылган болсун. Эмебизге айта турганыбыз, ошол ата-энебизге эч качан уф деп айтпайлы. Ата-энебизди көңүлүн оорутпайлы. Ата-энебиздин ар дайым кызматында болушту Аллах насип кылган болсун. Негизи бир окуя ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдын учурунда сахабалар сурашкан, биз кимге жакшылык кылайлы десе, апаңа жакшылык кыл деди. Дагы кимге, андан кийин десе дагы апаңа деди. Андан кийин десе дагы апаңа деди. Андан кийин десе атаңа деди. Демек, урматтуу бир туугандар, бул айтылуу менен биз аталарыбыз төмөн түшүп кетпейт. Тагыраагы тескерисинче атабыздын орду жогору. Ата-энелерибизге келе турган болсок, энелерибиздин кадыр баркы ошол биздин ислам динибизде эң жогорку бааланган. Тагыраагы бейиш энен таман астында. Бул сөз менен ошол энелерибиздин канчалык кадырлуу, канчалык урматтуу, канчалык даражасы жогору экенинен кабар берет. Ошол үчүн урматтуу жаштар, ушул ата-энелерибиздин кадырына жетейли. Ошонун көзү тирүүсүндө эксандарды кылайлы, жакшы иштерди кылайлы. Ата-энеңиз көрүп көзү кубансын, ата-энеңиз көрүп көзү сүйүнсүн, атаңа рахмат деген сөздөрдү алып, ата-энеңиздин барында сыйлап барктап калайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух.